Маалыматтык технология, айыл чарба адистерине суроо талап жогору. Мунун алкагында Ош шаарындагы номер 17 Юрий Гагарин атындагы мектеп гимназиясынын базасында Россия Федерациясынын Петр I атындагы Воронеж мамлекеттик университетинен атайын өкүлдөр келип, окуучуларга маалымат беришти. Мы приехали из России, из города Воронежа. Биз Воронеж мамлекеттик университетинен келдик. Кыргызстан менен 4 жылдан бери иштешип келебиз. Бул жылдары 130 студентти кабыл алдык. Учурда алар ийгиликтүү окуп жатышат. Воронеж университетинен билим алууга бардык шарттар каралган. Студенттер үчүн жатакана, спорттук зал, айтор баары бар. Биз билимдүү жаштарга дайым мыкты шарт түзүп беребиз. Бизде окуган студенттер агрономия, агрохимия жана жер кыртышын изилдөө, багбанчылык, агроинженерия, ветеринария, ветеринар-санитардык экспертиза, зоотехния, жердин түзүлүшүн изилдөө, айыл чарба азыктарын өндүрүү технологиясы, чийки заттар тамак аштарын даярдоо багыттары боюнча билим алышса болот. Мында окуучулар үчүн агрардык окуу жайга бюджеттик негизде окууга мүмкүнчүлүктөр арбын. Кабыл алуу тест системасы аркылуу жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгы аркылуу бүтүрүүчүлөр Воронеж мамлекеттик университетине кабыл алынат. Жылына 50 бюджеттик место берет. Жылына ошо 50ден бала барып атат, окуп атат. Бүгүн дагы азыр бүгүнкү эле ушул 3 областтан 120 бала азыр тапшырып атат. ОРТнын кереги жок. Жөн эле ушул тест кайсы факультетти тандап алса, мисалы үчүн агроном болуш үчүн биологияны тапшырат, орус тилин тапшырат, математиканы тапшырат. Ош шаарындагы жана Ош облусундагы бүтүрүүчүлөр үчүн жыл сайын мындай кесипке багыт берүү багытында иш-чаралар өткөрүлүп турат. Биздин бүтүрүүчү окуучуларыбызга эң сонун мүмкүнчүлүк жаралып турат. Албетте бул биздин мамлекет агрардык мамлекет болгондон байланыштуу бизде агрардык багыттагы адистер аябай муктаж деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүн биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө сонун мүмкүнчүлүк жаралып турат. Бүгүнкү иш-чарага жалпысынан Ош облусу жана Ош шаарынан 120дан ашуун окуучулар келип, өздөрүнө ушул багыт боюнча багыт алып кетишти. Албетте бул пробный тест өзү 12 майда 2020 жылдын 12 майында атайын тест алынып, биздин окуучуларга мүмкүнчүлүк жаралат. Бюджеттик негизде окуганга. Белгилей кетсек, кыргызстандык жаштар айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги менен Россия Федерациясынын Петр I атындагы Воронеж мамлекеттик агрардык университети менен биргеликте эки мамлекеттин ортосундагы макулдашуунун негизинде 4 жылдан бери бюджеттик негизде билим алып келишет.